Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Эфирде Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы. Жанымда отурган коноктор менен тааныштырып кетейин. Жанымдагы аксакал Садыкулов Кайрылда, Жаманкара Баатырдын урпагы. Жекшалаев Кадырбек, тарыхчы, Санжыра иликтөөчү. Макеев Мурат, Жаманкара Баатырдын урпагы болот. Жана бул жакта отурган аксакалыбыз Бегалиев Айтбек, Жаманкара Баатырдын урпагы. Куш келипсиздер. Урматтуу замандаштар, өзүңүздөр билесиздер, Чүй борундагы Солту элинин айтылып жүргөн баатыры Жаманкара Чоткара уулу деген болгон. Мына ушул Жаманкара Чоткара уулуна быйыл 200 жыл болот. Ошолдун маарекесине карата уюштурулуп жаткан баягы бери болуп жатат. Бул Жаманкара Баатырды биз ушул экинчи жолу алып чыгып атабыз. Анткени ушул Жаманкара Баатырдын тагдыры, ан жасаган орду, эрдиги көп айтылбай келчү эле. Мына урпактар акырындап, сактап, жактап китеп кылып чыгарып атат. Мына экинчи жолу басылып чыкты. Бул да болсо кошумча алымча менен келип басылып чыкты да. Мына көрүңүздөр, бул да чоң эмгек. Ушул китептерди окуп отуруп, Жаманкара Баатырдын кыргызга эле эмес, казактарга да аты чыккан баатыр экени мына азыр билинип отурат да. Биздин азыркы тарта турган тасмабыздын мааниси ушул азыр Жаманкара Баатыр жөнүндө болмокчу. Биз ушу сөздү ушу Кайрылда аксакал сизге берсек, биз Жаманкара Баатыр деп кээ бир жерде эки жерде айтылат. Бирок азыр биз Жаманкара Баатыр Чоткара уулу жөнүндө сөз кылып атабыз. Белгилүү Солту элинин баатыры дейбиз. Ушул Жаманкара Баатыр кайсы жерде төрөлгөн? Канчанчы жыл төрөлгөн? Болжол менен айтылып атат да. Канчанчы жыл төрөлгөн? Кайсы жерде төрөлгөн? Туугандар, саламатсыздарбы? Бул жерде айтылып жаткандай, бул Жаманкараны айтканда, бул Солту элинен мына Бөлөкбай деп коет. Албетте Бөлөкбайдын бөрүлөрү деген ат менен белгилүү болгон биздин элге. Анан Бөлөкбай деген бул Бөлөкбайдын ичинен ошол болуп туруп бүтөштөн чыгат. Анан бүтөштөн чыкканда бүтөштүн баласы Төлөгабыл. Ошо мына Төлөгабылдын балдары жөнүндө айтылып атат. Анан Бөлөкбайдын бөрүлөрү деген аты чыккандан кийин ошо Төлөгабылдын ошо баласы Чоткара, ошонун бир баласы. Чоткара болсо ошол Чоткаранын баласы болуп калды Жаманкара. Эми Жаманкара жөнүндө айта турган болсок, бул өзү көп сөз. Мен баягы мындай айтайын. Жаманкаранын туулган жери Ак-дөбө деп, Ак-дөбө ал убакта Ак-дөбө деп аталчу. Ошол Ак-дөбө деген жерде туулуп, чоңоюп, бала кезеги өзүнүн баатырлык иштери бардыгы ошол жерден өткөн. Анан Жаманкаранын өзүнүн баатырлыгы жөнүндө бир төбөл айтылат. Өзү кичинекейинен кандай болуп туулганды дегенде, кичинекей жаңы туулганда биз болсо кыргыз эли болсо ырымдап айткан экенбиз, ай бир Жаманкара бала жаткан экен деп туруп, Жаманкараны ошо менен кийинчерээк баарына тең Жаманкара деген ат менен белгилүү болуп калган. Эми ошону айтсак, Жаманкара кийин чоңоет. Ал жерде мына ошо Ак-дөбөнүн тегереги, жогору жагы Мыканын кара суусу деп аталып жүрөт. Ошол жердин баары былкылдаган саз экен. Саз болуп, анын ичинде ал жергиликтүү ошо жашаган элдер кайсы жерден өтүп, кайсы жерден кеткенин баарын билчү экен. Эгерде мисалы башка жактан бирөөлөр келип калса, саскада түшүп кеткен күндөрү болгон, байкабай. Анан ошентип мына билип, жергиликтүү элдер билип калды, тиги жерде чоңоюп, бала кезде ошол билип кайсы жерден өткөндү, кайсы жерден барып эмне кылыш керек, анын баары белгилүү болуп калган. Ошол жерден чоңоюп, кичинекейинен эле өзү мындай ол бурулуу, өзү адамдардан башкача, аты да ушундай экен Жаманкара деп, анан кичинекейинен элге тааныла баштайт. Жакын туугандары, агайын туугандары бар, аксакалдар бар. Жана ушулардын баарына таанылып, аты чыга баштайт. Өзү мындай тың экен кичинекейинен, эч нерседен коркпогон. Анан кээ бирөө мындай барса, ал убакта ошол камыш киши боюнан ашык
şu kamış eken büt. Sizler özüңөр bilesiňer, saz degen sazdak jerde kamış ötet da kadymkyday. Anan şu kamış öskende, oşo kamıştın arasında jolborus bar eken. İlgeri oşo bizdin bala gezegizde dagı aksakaldar oşunday söz kılıp kalçı. Jolborus bar, anan jolborustan uşunday bolup jolborus kalmagan dep söz kılçı. Görse, oşol ары beri basıp жүрgöndele bayqap, kийinçilik bayağı jolborus bolsa ölgön, ölüp ölbөгөнü keyin atılgan, atılıp anan keyin azayıp azırkı keyinki wagtlarda jok bolup kalgan. Anan özü tың bala bolup çıgat, atkan mingeni de başkaça eken. Ol burlu, dene boydağı mınday başkaça. Anan sürü, oşo adam bala sözü mınday bola turbay. Misалы, oşol Jamangaranın kişine başkalardan ayırmalangandığı, bul özünün mınday kişineke gezeginde kişine karaganda başkaça bir emnegedir. Anan janında joldoştorunun arasında da oşunday başkaça bolup elden özgöçölönüp turgan eken, bölünüp turgan eken da. Anan oşonsu bulemi çındık derse, anı olsa görgön kişiler jana bir aytat, özü atka tың eken barынан dağı. Uşunday çurkap baratkan atka, артынан koşa çurkap, özümünden koşa jarışıp, anan koşa sekirip minçeken, jaydak minip, андай jagı bolgan. Biz bilebиз, Çotkara bul kaçış bolup kaldı. Ошондо Жаманкара bir 6 жаштагы bala деп айтылат да. Ула Кочкорго эмне кетип калды? Ким айтат? Саламатсыздарбы туугандар, ошо Чоткара атабыз bir 40-45 жаштарында дүйнөдөн өтөт экен. Ошо маалда Жаманкара атабыз 6 жашар бала болот экен. Ошо 6 жашар бала кезинде атасы өтүп, кичине баягы оорудан атасы үйүнө келип эле эмнеден ооруп каза болгону белгисиз, денем ысып атат, башым ооруп атат деп эле ошо ойдон кете берет экен. Анан атасы кеткенден кийин баягы бизде илгерки салт боюнча баягы апасын балдарын караганга баягы өзүнүн инилерине же агаларына алып берчү экен. Ошол жерде баягы биздин дагы бир тууганыбыз ошо Айта деген чоң атабызга ошо алып беребиз деген сөз кетип, тиги Тыта чоң апабыз мен Айта атабызга тийбейм, ошо андан көрө ошо төркүнүмө кетейин деп ошо кетип калат экен. Андан кийин ал ошо төркүнүнө ошо жерде туугандардан узатып барып, төркүнүнө жашап калат экен. Кайсы жерге? Биздин угушубуз боюнча Кочкорго кетет экен. Ошо Чыңгыш атабыз, ага чейин дагы Чыңгыш атабыздын чоң апабыз ошо Кочкордон ошо Чоткара атабызга ошо өзүнүн эле кайын журтунан бир келинчек ошо Тыта апабызды ошол жерден алып берген болот экен. Ошо менен жаш чагы 13-14 жашына чейин ошо Жаманкара атабыздын ошо Кочкордо өтөт экен. Мен де кошумчалап коеюн, элге түшүнүктүү болсун. Урматтуу замандаштар, бул Түлө Кабылдын 5 баласы бар. Айта, Арбас, Баястан, Чыңгыш, Чоткара деген. Туурабы? Ошон үчүн Чыңгыш өз улуу болгон үчүн Чоткарага жана Тыта деген барып кызды алып берип атпайбы? Ошо Чоткара жанты бөлүп калганынан баягы сен айткандай, баягы ини сөзү ага салат да кетирбеш керек, тукум калды дегенде, бул баягы чыкпайм дегенде Кочкорго кетип калып атпайбы? Туурабы? Ошон үчүн Чыңгыш улуусу болгон. Ошон үчүн Чыңгыш жанагынтип капаланып аткан ошо да. Кетип калганы кандай, биздин тукум кетип калабы деген ошол Кочкорго кеткен да. Канча убакыттан келди кайра? Бул ошол 6 жашында кетип, 13-14-15 жаштарында келсе керек го биздин угушубуз боюнча. Анан ал келишинин да себеби баягы балабыз келинибиз тияка кетсе эми баягы чоңойду, эр жетти, эми алып келебиз деп энчисин бөлүп Чыңгыш атабыз. Тиги Айта, Баястан, Арбоз туугандарын чакырып, малын бөлдүрүп,
koyam aparıp bereli birinci tige törkünde yaşagandan keyin hem özünün malı boluş gerek, özünün koroo jayı boluş gerek dep birinci böldürüp arıp bergen eken. Anan böldürüp arıp berip keyin boy jetkende dagı süйлöşörбүз, dagı Kuda söökpüz ушундай келишип дагы bir iş кыларбыз деп ошо калтырып кеткен экен. Кийин Жамангара атасынын баягы баатырлыгы анча-мынча билинип, жигит тулап, жигиттер менен эр сайыш, баягы балалык мындай оюн менен кылса керек, о дарыш ушундайларда өзүн көрсөтүп, ошо көп мындай эмеге жетишкен, мындай өзү албырлуу ушундай балбан бала экенин билинип, ошо 10 баладан жигит курап ошо баягы көрүнө баштайт эл көзүнө. Урматтуу замандаштар, мындан мурун да биз баягы берүү жасадык эле. Эми бул жерде тактык талап кылынып атат. Кээ бир жерде айтылат, бул Жаманкараны чапканда көзү чыгып кеткен, көзү агып калган деп. Бирок силер айтып атасыңар, ушул Жаманкаранын сол жагында, сол жагында баягы шрам бар деп орусча айтканда, демек көзү аккан эмес турбайбы? Ушундайбы? Ама айтсаңыз, бул кайсы жерден болуп калды? Эмне үчүн ушундай баягы сол жагында баягы биз айтканда шрам бар деп атпайсызбы? Бул эмнеден? Эми бул мындай болгон экен да. Ошол жанагы ат чабыш болот. Ат чабыш болгондо болбой эле тиги жээн да. Жамангара. Тиги жана төрөгелди өзү таекелери болуп кетет. Анан кийин ушундай ат чабыш болуп келатканда ошо Жамангаранын аты ошол биринчи келаткан экен. Анан кийин ошону байкап туруп, кой биздин ат чыгыш керек деп туруп, анан кийин берки төрөгелди бир жигитти жиберип, сен жолдон тоскоолдук кылып мунун атын чыгарбаганга аракет кыл деп. Төрөгелди чапкан деп атпайбы? Жок, төрөгелди эмес, төрөгелди өзү чаппайт дагы. Анда тактап койгула деген да. Жакшы. Жолдошу бар экен, жакын, бирге жүргөн. Ошону барып, сен барып ошого аракет кылып өткөрбөгө, чыгарбагын дейт. Анан ошо менен өзү болсо мындай кошо алысыраак болуп кошо чабат. Жанында жүрөт төрөгелди. Анан шу келатканда, аты чыгып келатканда алдына тоскоолдук кылып, анан сен тур буяка деп ушинтип кыйкырганда болбой, тигил баягы кол камчы менен шилтеген экен. Шилтеп жегенде шу көз тарапка тийген экен. Ага карабай ошонун тигинин аты чыгып келиптир. Аты чыгып келип, ана көзүнүн болуп калгандагысы ошол экен, көзүгө чапкандагы. Жакшы. Эми мурунку айткан Мураталы Кыйшыков деле баягы тарых менен айтып атат. Эми бул тактоо керек да. Таарынч болбосун, ал киши деле баягы укканын айтып атат. Санжырачы да, Мураталы Кыйшыков да. Анан эми азыр тактап койдуңар. Эми ошондой болгон турбайбы? Чындыгында алдагы киши туура эле айткан экен. Жанагы силерди мен айтып атам, ушуну бир түспөлдөп берсеңер. Ошол Жаманкара баатырдычы түспөлдөп берсеңер. Мына азыр силер баягы Жаманкаранын образын чыгарып атпайсыңарбы? Ошондой айтып атасыңар. Биягында шрамы болгон, ал мындай болгон, тигиндей депчи. Бул кишинин азыркыча айтып жүрөсүңөр, баягы зооту деп атпайсыңар, 30-40 килограммга чейин. 30-40 килограммдагыны арыкта тыртыган киши көтөрө албайт, согушта деле болсо. Бул ушуну бир сүрөттөсүңөр, өзү кандай киши болгон экен чоң. Бул 16 жашынан баштап жигит курап, эл четинде, жөө бетинде жүрүп, жанагы чабышып жүргөндө, жана ошол кезекте эле баягы аты чыгып калган Бөлөкбайдын бөрүлөрү деп Жаманкаранын аты чыгып калганда, Боореке өзү ою, деңгээли, түспөлү дегенде түстөп берсеңер, Боорекинин образын берсеңер дегенинде. Эми айтайын, эми ошо менин билишим боюнча биздин үйдө бар эле. Ошол Жамангаранын апам раматылык, анда мен ушу 2-чи класс окуп жүргөн бала болчумун ошо кезекте. Анан үйдө бир капталы завод болсо, өзүңөр билесиңиз, баягы орусча кальчуга деп жүрүшпөйбү бизде завод. Жоокерге жоого кийчи кийимде. Ошонун бир капталы бар эле. Анан мен келип да ошону мындай кармалап неметип көрсөм, ошол ушу Жамангара бабаларыңдын ошолордун заводу деп ошентип айтчылар. Анан кийин мен дагы экинчи жолу айтып атпаймынбы, жана кыргыздарды ырымчыл да,
ырымчыл. Жамангаранын өзүн жамангара бала деп, анан жамангара болуп кеткен. Анан мунду дагы эми ушунун дагы бир касиеттери колдоп, ооруп калгандар болсо айыгып кетебиз. Же болсо дагы бир ушундай баатыр. Ошондуку деп өздөрүнчө ырым кылып туруп, анан кийин балта менен чаап, же болсо кесип жанагы зоотту. Анан ар ким өзүн чалып кеткен экен. Оор сурка жолобосун, шайтан жолобосун деген ой менен ошентип алып кеттир. Кийин өзүм да билбей калдым. Кошуналар эле өзүнүн суурпактары эле жакын адамдары ушу ырым кылып кесип алып кеткен экен. Жакшы. Бул чындыгында ошо Кочкор көп баягы баатыр болуп өз элин сагынат да. Мына ошондо Чыңгыз барып Чоткара нагасы барып айтпады. Айланайын биздин тууган бул балабыз өзүбүздүкү, өз жерин баягы сагынбас баатыр болбойт. Жаманкара деле биздин урпагыбыз, биздин тукумубуз, айылыбызга кел айланайын. Бала эртели кеч түшүнөт муну деп. Анан баягы Жаманкара өсүп түшүнүп калды да. Ошондо бул канча жашында келип атат? Эми ошондо бир 15 жаштарында го дейм. Эмне дегенде жана сиз айткандай Чыңгыз атабыз уже берде эле жүргөндө сөз айтат да. Балабыз тиякта жүрөт. Угат анча-мынча жанагындай тааныштар болуп эметип аткан. Муну баягы Кыргызста да сөз бар да. Жээн эл болбойт деп дегенде. Анан кичине кысын эметип атканын сезсе керек бияктан. Аны ошо Чыңгыз атабыз анан барат тияка. Барып тиги кайын журттары менен сүйлөшүп, анан бала менен да сүйлөшөм. Бала дагы уже 14-15 болуп калгандан кийин уже өзүнүн ою бар да. Анан балам, сенин жериң тияк, чүй, сенин элиң баланча деп айтып баарын түшүндүргөндөн кийин макул болуп, апабыз дагы макул болуп, эми апабыз деле байкап калса керек да, бияктыги Жамангара атабызды тиңитип атканын, ошону эл болбогон угат да, көрөт да. Кээ бир жерден кысымдык кылып атканын. Анан апабыз да макул болуп анан кийин ошол жака келет экен. Ошондо Чыңгыз атабыз өзү бияка алып келет экен да. Ошо Сусамыр аркылуу деп бир айтат, Шамшын белинен өскөн деп. Бирок биздин эмебиз караганда баягы анча-мынча жүгү бар да. Жүк андай мындай эмелери менен ошо менин оюмча ошо Сусамыр аркылуу келсе керек да. Сусамыр аркылуу келип чүйгө түшүп, анан ошо өзүбүздүн жерибизге келип жайгашкан экен ошол кезде. Анан жана астыбызда айтып кетпедиби? Бул баягы өзү мындай бала кезинде эле өзгөчөлөнүп турган экен да, тигилерден. Чоң бою дагы, күчү дагы, анан жанагындай мындай бир сескенип, коркуп, бирөөдөн неметпеген жер билинип, ошентип элге таанылып калат да. Анан кийин жана дагы бир жерин айтып кетейин, мына завод жөнүндө байкем айтып атпайбы? Ал заводду менин апам азыр 94-тө. Ошо бала кезинде, эми ал убактарда кыздар эртеле турмушка бере беришкен да. Ошо менин апам айтат, 15 жашымда мен келдим эле бияка, келин болуп дейт. Эми 15 жашта балалык да, чындап келгенде. Ошондо ойноп, анан тиги акебиздин үйгө киргенде дейт, ошо бурчта алабаканда илинип турчу дейт завод. Анан ойноп барып келип анан мындай жеңине колун мынтип турган башын неметсе башы кирип кетишкен. Эми ошону байкап көрбөйсүңүз, колунун эмесин, ошо өзү мындай кыргыздар алып киши дейт го, чоң киши. Ошондой киши болгон экен да. Анан андай болгондон кийин албетте жанагындай бир топ эмелерге мындай мелдештерге чыкканда, сайышка чыкканда албетте жеңип неметип алышкен да. Андан ары дагы мындай айтылат, где-то бир 15 жолу мындай чоң сайыштарга чыгыптыр да. Ошондо бир да жолу утулбай, ошо 15 жолу ошо сайыштарда жеңип чыгыптыр. Ал жанагындай согуштардан чейин да ошондой деп айтылат. Урматтуу замандаштар, бул жерден бир уламыш катары айтылат. Бул Чоткаранын аялы талгак болгондо Чоткара мергенчилер чыгып жолбор сатып келген дейт. Жолбор сатып келип, анан ошонун жүрөгүн бергенде талгагы кетип, төрөлгөн бала
ушул Жаманкара уламышты айтылат. Ошондо айтып атпайбы, артында бир чым-чым жал болгон экен депчи. Жанагы Жаманкаранын артында жалы бар деген сөз ушуга тиешелүү болуш керек. Уламыш катары айтып артында жалы бар баатыр болгон деп. Бул да бекер бала эмес. Жанагы Жолборстун жүрөгүн жегендегине талгага кетип төлөгөн бала болуп атат да. Жанагы мен айтып атпаймынбы? Бул атагы чыгып Бөлөкбайдын бөрөлөрү дегенде эчен баягы эл четинде жоо четинде жүрүп салгылашып жүрүп айтып атпаймынбы? Жоо келди десе атты жайдак минеп шашкан адамдар баягы сойылды алып чыгып кеткен Жаманкара. Анан баягы ким айтканы бар эмеспи? Кенесарын жеңилип келгенде айтып атпайбы? Бул кыргыздарды ала албайбыз. Жайдак минеп сойыл кармап чыккан батырлар бар экен. Чалгынга барып билип келгилечи, ошолордун башын жайлайын дегенде, ошолордун бири Жаманкара болгон да. Эми сөздү сиз уласаңыз. Мына Жаманкара эр жетти, эл оозуна алынды. Бул эле эмес, бул казак эли да жакшы билип калды, чындыгындачы, Жаманкаранын. Ошондо бул Жаманкаранын бул биз айтабыз баягы Кенесары бир нече жолу кол салбадыбы? Ошол согуштардын баарына катышты. Мындайча айткандачы, ошол жердеги көрсөткөн эрликтери кандай болгон? Мындай да, бул адамзат тарыхында миңдеген согуштар болгон экен. Окумуштуулар 15 миңден ашык согуш болгон дейт. Алардын баскынчылык согуштары болгон, коргонуу согуштары болгон. Ошондо ар дайым ар бир элден баатырлар чыгып, өзөлүн коргоп калышкан. Коргогонго жарабай калгандары азыр эми тарых бетинде жок. Аттарда жазылып калбаса, ал элдердин баары жок болуп кеткен. Анан ошондой жалын жүрөк эрлери чыгып, өзөлүн сактап, кийин турмуш тукумулоого шарт түзүшкөндө элдери түбөлүккө жашап калыш үчүн. Ошондой согуштардын бири бул биздеги эң маанилүү, бирок толук изилденип да жазылып калган тарых беттеринде документтер көп. Эл оозунда айтылганы көп, айтылган так айтылып калган. Ар бир кадам сөөмүнө чейин айткан элдер болгон, ошол согушка катышкан элдер болгон. Ошол согуштун бири ушу Кенесарынын кыргызга басып кириши болгон. Бул Жаманкаранын эрдиги ошондо билинген жана намыскөйлүгү, эрдиги элин сактап, элин коргоп калыш үчүн чыныгы патриот мекенчилдигин ошондо көрсөткөн, элин коргогон баатыр экендиги. Мурда жөнүндө Жолборс чаап, жанагы легендада айтылып жүрбөйбү, жыландын башын жара чайнаган баатыр болгон дейт. Эр сайышка чыкканда жөн эле баягы бир казак-кыргыздын тоюнда кыргыздын сайыш сайып түшкөн экен да казактар. Анан намызданып кетип, ошондо 16 жаштагы жигит бала экен, намызданып кетип, желедеги бээне эле жайдак секирип минип, анан кийин качырып барган, анда казактын сайышкери качкан экен дейт, ошондо да аялбай. Анда эрдиктери болгон, мындай эл арасында жүргөн эрдиктер, бирок чыныгы эрдиги ошол Кенесары басып келгенде согушунда болгон да. Эгерде ошондо айта берсек, бул Кенесары биринчи, өзүңөр билесиңер, көп эле айтылып жүрөт. Жанагы биринчи 45-жылы 1845-жылы күздө Калчабийди чаап атпайбы? Эгин бастырып жаткан жеринде. Чапкандан кийин Кенесары анда өзү катышып болгон эмес, жөн элдерин чаап, талоончулук согуш болгон да, бул жөн басып алыш эмес, талоон, азык-түлүк, мал-мүлкүнүн баары талап алып кетип калган. Анан экинчи тобун жиберген сразу, кыргыздар анча мындай жеңип алса болот турбайбы деп Тандал аскерин жиберген экен экинчи жолу. Жана Агыбай, Букарбай деген эң мыктыларын баштаган. Ошондо Букарбай менен Агыбай менен кыргыздын Карбос дегенин түшүп, Карбосту сайып түшүргөн дейт. Бирок андан кийин кыргыздар чыгып аларды кубалап чыкканда баары жеңилип калышкан. Анан үчүнчү дагы согушу кышында болгон экен. Кышында басып келели деп келгенде бул дагы талоончулук согуш болгон. Баягы азык-түлүк менен камсыз кылыш керек. Ошон үчүн кыргыздар ошондо 2000 аскерин жиберген экен. Мына бул эмесинде жазылып турат, бул эмесинде документтерде. Жазылып калганда кышында аны биздин туугандардын айтканына караганда камыш, ошо кайрман ар жагында толгон камыш болгон. Ошону аралап кетканда алыстан угулат да камыштын шыбырты. Ошону угуп байкап калышат экен да, анан камыш 4-төө анан баягы 2000 жоокерин жок кылган экен. 2000ден 1000 ары качып калган. Кечирип коесуз. Жана шыбырап келатканда малчылар угуп калып атпайбы? Мал кайтарып отурушкан малчылар шыбырты угуп калган элге кабар берген дейт да. Кабар угуп анан кийин кышкы согуштан кийин анан кийин Кенесары эми келген эмес да, эми өзү баштап келет. Кой, булар болбойт экен. Муну өзүм баштап барайын деп, анан ошондо эң кандуу согуш, баягы эң үйрөтүлгөн Кенесарынын 10 жыл ат үстүндө жүргөн, мыкты куралданган 10 000 аскери ушу туштан өтүп,
жана тыналыны баштатып келген, аны баары эле айтып жүрөсүңөр. Тыналыны баштатып келип, анан азыркы эме боюнча орке айланпа жол турбайбы? Ошондо дөңсө көчтөргө штабын курган экен да, туусун тиккен экен. Анан ошондо туусун тигип, эртең менен турса, кокондун ат баккычтары атын айдап жүргөн экен да суунун боюнда. Ошолорду кармап алып, бүт барын жайын сурайт да. Алар анткени баягы салык жыйноого келгенде ошолорду кошо жиберип турган да ат баккычтарды. Алар толук билет экен. Кайсы жерде кандай баатыр бар, эмне баатыр бар, бардыгын толуктап анан ушул эң кыйын баатыры озеги эмеде Ак-дөбөдө жанагы Жамангара жөнүндө айтканда ошого Тандалма жана Агыбайды баш кылып жиберген дейт. Анан түнү менен келип анан айылды чапканда анан түнү менен жана буларда деле кабар болуп турганда, казактар жакындап келатат, курга карабалла турат деп камдуу турушканда. Анан ошондо эл көтөрүлүп чыккан экен. Ошондо көтөрүлүп чыкканда Жамангара баш болуп баягы азыр айтып атпайсызбы? Жөн эле сойыл алып туруп эле курал албай эле ары бери чөп чапкандай чапкан экен. Ошондо чаап келатканда эле бир тоо чапкандай болуп сойлу кыймылдабай калып экен. Караса маңдайында дөө турат дейт. Агыбайды казактардын тарыхчылар айтышы боюнча да ошондой чоң дөө коркунучтуу киши болгон экен. Ажыдардай Агыбай ыңтарылдыган мактай деген кеп бар да. Анан экөө бири-бирин тиктешип калат, анан найз алып туруп анан кийин экөө жекеге чыккан экен. Жекеге чыкканда Агыбайды сайып түшүрөт. Агыбайды сайып түшүп аты алкынып барып кайра урулуп келгичекти. Атын оозуна ээ боло албай. Агыбайды атынан мингизе коюп анан жигиттери качырганда артынан кууп жетип мындай ылдый кире беришчер экен, ар жагы камыш. Ош жерден чала чаап калган экен, чапканда жамбаш шыпырылып түшүп, атынын кошо бели үзүлүп өзү жөө качып, камышка кире качып кутулуп кеткен экен да. Ошондон жана эл оозунда айтылган кеп бар да. Көп айтылат ал. Алачыктай Агыбай аң тарылдыган кактай дейт. Анан биринде айтат, Агыбай көчүктөн ганы шолгулоп, камышка кирди корголоп деген жамак сөздөр көп болот эле. Бул кайрыманын айылында мен көп элдеринен карчалардан сураштырып жүрбөдүм. Бүбүс апа деген раматлык ал киши көп айтып берер эле ошолорду. Анан ошол жерден камышка кирип бардык Агыбай баштап келген кол тарап кетет. Жоголот ал тияка качып камыштар аралашып. Анан кабар келет биякта Мыкандын сазында кыргын болуп аткан жөнүндө бул Мыканда, Мыкан айылында. Анда жийлелүү болду экен ошол. Биягында эки жагынан суу аккан, ортосунда аралча, бир жагы жетим го, эчтеке өспөгөн. Ошентип келатканда Жамангара ошол жерге колду баштап келген. Ошондо баштап келип анан Жамангаранын колу башчысылык астыгында аларды сазга камап, анан сазга тыгылып, казактар эмени көчүп өтөбүз деп, жана Кенесарынын колу сууну кечип өтөбүз деп, ошол жерден 5000 колу сазга тыгылып кирип кеткен. Бул жөнүндө мына тарых беттеринде айтылат, бу документтерде айтылат. Мынакей Алихан Букейхан деген жазып кеткен 1847 жылы, Степняк дегени жазып кеткен. Что мына окуп берейин кичинекей. Мынакей монтат сотну Кенесары Касымовсыз засасываемый предательской рекой, потонули под ударами наседающих каракиргиз, дейт. В довершение всего ночи ударил страшный мороз. Многие из оставшихся живых кенесарцев, не имея теплой одежды, замерзли, дейт. Потеряв почти все войска, султан покинул Пшипекский уезд. Ошентип эмен кол башчылык астында, Жамангаранын кол башчылык астында ушул жерден ийгиликтүү адам эң маанилүү согуш болгондо бул жерде Кенесарынын эң үйрөтүлгөн мыкты аскери, 10.000 аскери жанагы профессионал аскер болгон 10 жыл ат үстүндө жүргөн, мыкты куралданган, замбиректери болгон, ошонун баары колго түшүп, кыздар жеңишке жетишкен. Жакшы. Марат, Жаманкара кылган баатыр болсо да, мунун жанындагы баягы Бөлөкбайдын бөрөлөрү, Жоо Сейит, Жоламан, бул аксакалдын чоң атасы, Күрпүк, Самактар, муну да айта кетиш керек. Булар белгилүү кишилер болгон. Булар ошону коштоп, баягы артынан тийгизбей, чаптырбай жүрдү. Жоксо жалгыз ичине топ арасына чаап эле салмакта. Мына баатырды баатыр кылган ушул достору, баягы Бөлөкбайдын бөрөлөрү да казак ичинде да белгилүү акылмандар, билгич кишилер, баатырлар болгон. Жанагы Кенесарынын айтканы бар, ошону айтсаң, эмне үчүн Кенесары айтты? Ай бул сойл сүйлөп чыккан баатыр бар турбай деген сөзү бар да. Айтсаң, кандай болду аягы? Эми Жамангара атабызды кыргыз эмес, казакта билген, анткени ал баягы эр сайышка дагы жылаңач чыгып, баягы Соготун кийбей да чыккан
күндөрү болгон экен. Анан Бөлөкбайдын бөрүлөрү деп ошо Жамангара атабыздын дагы достору болгон экен. Болот, Олжочу, Турсун, Бердике, Үкү, Жээнкул, Бекчоро, Айтууган, Сарыке, Байтайлак, Уулбек, Бөрүке, Алымбек, анан Чынык, Куланбай, Чолок, Кара Чолок деп койчу экен. Анан Жо Сейит деген, Жоламан деген дагы достору болгон экен, аталаш туугандары. Самак Баатыр деген, Күрпүк Баатыр деген, Андаш Баатыр деген өзүнүн ошо замандаш бир тууган жакын ушундай достору болгон экен. Анан ошолордун баарын баягы баатырлыгын көрүп, ошон үчүн эл, кыргыз эли, казак эли ошо Бөлөкбайдын бөрүлөрү деген ушундай ат койгон экен. Бул баягы жоокерчилик заманда баягы элин коргош, элин сакташ бул кыргыз үчүн негизи кыргыз жигити үчүн баягы ушундай заман болгон экен. Ошол заманда ошо аталарыбыз ошо элин коргоп, жерин коргоп ошо баатырлыктарга барган экен. Бул атабыз баягы союл кармап, баягы биринчи бул эми биринчи эмес, үчүнчү согушу, үчүнчү, төртүнчү согушунда ошо баягы бир биягы 6 метр, тиягы 6 метр болгон чоң союлду алып алып эле баягы эме чөп чапкандай эле эменин баягы аскердин арасына кирип союл менен эле жыга чаап, ошо Кенесары хан айтат экен, бул Кыргызста мындай баатырлар бар турбай, буларды жоготмоюн, кыргыз элин ала албайбызго, ута албайбызго, буларды кантип жоготобуз деген ошондой чечимге келишет экен. Анда ошо казактын дагы бир баатыры, Чапраштыдан чыккан Шоорук деген баатыр, ошо биздин Жамангара атабыз менен 1-2 сайышта сайышка чыгып, кийин дос болуп калган экен. Ошо кишиге дайындайт экен Шоорукка. Жамангара менен дос экенсиң, эптеп алдап бизге чакырып, о кишинин көзүн тазалабасак биз кыргызды чыга албайбыз деп. Ошону менен Шоорук баягы айласын таппай, кандай кылсак, бул кандай эме менен чакыртсам деп ошо жердеги биздин дагы бир ошо туугандардынбы ушундай бир кишилердин жылкысына тийип, Шооруктун жигиттери жылкысын айдап келет экен. Шоорук жигиттерин жиберип, жылкыларына тийгизип, жылкыларын алып келип, ошол менен Жамангара атабызды чакырат экен. Биздин жигиттер ошо сенин жылкыңды билбей тийип алыптыр, кел алып кет жылкыңды. Анан достошуп баягы кишине баягы күнөө кетирип коюптур, келип конок болуп кеткиле, жигиттериңди алып кел деп, ошо бойдон ошо атабызды чакырып, конокко чакырып, ошол жерден жанагы өзүнүн иштерин кылмак болушат. Анан Чыңгыш атабыз ал убакта кичине карып калган кез экен. Ошо карып калган кез экен, баягын угуп аябай нааразы болот экен. Артынан кубалап келип, туман басып калганда таппай калат экен. Чыңгыш атабыз билген экен, бул жөн чакырган жок, кетти, эми кандай болот деп. Анан ошо бойдон ошо Шоорукка келип, атабыз, Жамангара атабыз, Болот, Олжочу, Турсун, Бердике, Үкү дагы бир 12 киши дейт. Ошо 12 киши менен барса, теги Болот деген досу айтат экен, ой, бул кичине мындай начарыраак бир боз үйгө кийирип коет экен да. Анан кийин бир кичине арыгыраак койдун этин тартат экен. Ошол жерден Болот деген атабыз айтат экен, бул булардын ою жаманго.
бирдеке кылбайлыбы, кетелиби же кандай кылалы десе атабыз болбойт экен. Эми ар бир жанга бир өлүм эми качып кетебизби? Болбойт деп отуруп алат экен. Анан ошол жерден баягы бөлүп жигиттерди бөлүп анан кийин ошол жерден атабызга баягы кол салып Кенесары хан келип баягы колдорун байлап алабы, баягы эме кылабы, чыгса бир жанагындай бир уу береби же эмне кылат, баягы эсин жоготуп кичине уктап калышат экен. Уктап калгандан кийин ошо келип колдорун байлап, анан Кенесарыны чакырып шорок. Кенесары келип ошо бөйрөгүн сууруп, экинчи бөйрөгүн дагы сууруп, ошентип айтат экен, канаям, урушасыңбы десе, дагы да жарайм деп ошо эки бөйрөгүн эки колуна салып кой бергенден кийин, кой бергенден чыгып алып, алдынан шорук чыгат экен. Ошо боз үйдүн жанында тирелип турган баканды алып туруп, шорукту көздөй ырытканда астындагы бир шоруктун жигити өлөт экен. Анан бир канча адам басып барып, ошо атабыз кулайт экен ошол жерден. Марат, сен азыр айтып атасың, бул кишилердин баары ошол жерде каза болгон, өлгөн. Биз муну кайдан билип атабыз? Муну ким айтып келип атат? Эгерде баарын кырып салса. Жанагы бир Кедейбай деген бала мен да бийлерден жылкылар кеткенде артынан ээрчип албады беле? Ошол тирүү калган. Менимче ошондон чыкты болуш керек. Айтсаң, бул эч ким билчү эмес да муну. Ошо качып келгенде ошо Кедейбай да качып келген. Ооба. Тиги жиберип качып келип Чыңгышка айтып. Бул ошо агалары менен дагы менин да жылкым кетти деп, ошо биздин бир чоң атабыз Кедейбай деген киши ошо чогуу барат экен. Ал кезде бала да. Ал кезде ошо 13 жашар бала экен, 12 жашар бала экен. Анан болбой ээрчип алып, ошо мен да жылкыларымды алам деп чогуу ээрчип барат экен. Барганда ошо жерде бир казактын бир ошо жерде мындай аттуу баштуу бир казактын баласы жоголуп, ошо Кыргызга кетип. Ал казак киши абышка ошо баласын сурап кирет экен. Кыргыздар келди дегенде. Анан Жамангара атабыз эми билбейбиз деп баягы жооп берип коюшат экен. Чыгып атканда Кедейбай чоң атабыз ошо 13 жаштагы бала экен, мындай караса көзүн ымдап коет экен тиги караяга. Карая бул ошо эменин баягы досторунун арасында, баягы туугандарынын арасында айткысы келген жок. Муну алып калайын деп Кенесарыга барып Кедейбай атабыздын жанын сурап алат экен. Ошентип сурап алып чыгып үйүнө алып барып ошо табасыңбы, билесиңби дегенде ошо мен издештирейин, табайын деп ошо Кедейбай чоң атабыз ошол жерден аман калат экен. Анан кийин ошо тиги казак карыя жөнөтүп баласынын дайынын билиш үчүн ошо Кедейбай чоң атабызды жөнөтөт экен, аман алып калат экен да. Жакшы. Урматтуу замандаштар, бул жерде суроо туулат да, баарын кырып салса кайдан деген сөз. Жанагы баланын аты биринчи маселе, ошондо бир сен туура айттың, мурун баланын атын айтчу эмес. Бул жана селтеңдеп кичинекей бала чуркап албады. Биздин үйдөн аттарды алган, биз сиздер менен барам десе, жөө чуркап жүрөт. Ошонун аты Кедейбай турбайбы? Анан баягы кыргыздар отуруп түшүнбөдүбү? Жана арык кой союп, баягы жыртык боз кеткенде ойлоду, биз алдандык. Biz soğuk etmeyiz. Ana Jaman Kara aytып, biz kaçkanda olmayız, bizde андай эме жок. Отургула калганын көрөбүз деп. Анан баягы өлүмгө кыйган түшүнгөндө, ана казак өзү мындай бир кадырлуу киши экен. Анан уруксат сурап атпайбы? Мен кирип бир сурап коеюнчу. Булар да өлүм алдында турат, өлүм менен эмне экенин түшүнөт. Менин балам жок. Өлү тирүүсүн билбейм. Сурайынчы десе эч ким учпай койгондо жанагыдай Кедейбай билет экен да. Ошо айтып койгондо айтып атпайбы, сен чыкчы балам, элдин көзүнө айтылган жоксуң деп. Ошо Кедейбайды алып калган үчүн, анан Кедейбай кийин качып атпайбы, баягы алып берем деп. Ошо Кедейбай айтып келген экен, биздин түшүнүгүбүз боюнча, болсо бул жок болгон да. Мына жерде баягы сайттарда эл кызыккандар сурап атат. Шорук өлтүрдү десе, бирөө айтат Кенесары өлтүрдү деп.
Мен баягы иликтердин билем, бирок мен баягы айта албайм да баягы эме деп. Эми сиз айтсаңыз, ким өлтүрдү? Негизи өлтүргөнү Кенесары. Шорук баягы бир четинен айласы жок жана антип чакырып берип атпайбы? Тиги каны болсо, тигиндей эме тапшырма берип атса тапкын. Чакыргын, алдап чакыргын деп. Тиги алып келип чакырып берет. Андан кийин жанагы Кенесары өзү негизи мындай мыкачы, аябай мындай зокер адам экен да. Башка мына дагы бир жерде бар, мына бар экен. Ошол эле 46-жылы ошо Мыкандын тиги күнчыгыш жагында жана согушуп кетет да. Согушуп кеткенде анан тынчыганда ошо бир жерде бир төө жүрүптүр дейт. Төө оттоп жүрүптүр. Анан барып караса, тиги арканды сүйрөп келаткан экен да. Караса арканын аягында бир кишинин буту экен да. Ошо кыстын көрсө ошо моерде турганда, ошо 2-3 күн туруптур да ошол жерде. Ошондо баягы колго тийгендерди жана антип мыкачылык менен өлтүрчүкен да. Ошон үчүн эки төөгө байлап жана антип эметип жибептир да. Ошон үчүн тиги Кенесары өзү эле келип жана антип бычагы менен бөйрөктөрүн эметип алат да, оюп алат. Ошон үчүн баягы бир жерде мындай эч бир неме жок. Кенесары өзү эле өлтүргөн. Ошон үчүн кийин жанагындай болуп калып атпайбы. Туура. Мен да ошо иликтеп жүргөндө айтам, Шоорукту бул чындыгын айткан, сен деген жаман кара менен дос турбайсың дейт. Анан Шоорук айтты, ооба досум, сенин милдетиң азыр мага чакырып бер. Калганын өзүм билем деген. Мен ушуну айтам, Шоорук өлтүргөн эмесмин. Андан кийин анан Шоорукту өлтүрүп койду деп Кенесары чыгып атпайбы бери? Бизге чыгып атпайбы, Шоорукту өлтүрүп койду деп. Жакшы. Эми биз ушуга келели, бу сөөгүн баягы өзөнгө бир көмүп койгон табылбай калды да. Чындыгы. Табылбай калды. Андан кийинки кыргыздын жасаган иштери кандай болду? Бул конун куудубу? Албетте. Нем ал убактар жалаң эле кыргыз эмес, казактар деле бар эл мындай кунун канын куучу да мындай. Кун же төлөп берчү. Анан кийин жана антип батырыбызды өлтүрүп атса, андан тышкары дагы башка мындай атактуу немелерибиз кошо өлтүрүп атса, албетте кунун эметет. Анан мындай бир айтылат да, бир жерде Чыңгыш атабыз келип бир жерде отурса, отура бересиңерби ушинтип, жигиттерин батырыбызды өлтүртүп алып ушинтип отура бересиңерби? Жарайсыңар бирдемеге. Болбосо мен өзүм азыр аттанам деп, тиги жигиттердин намысына тийип коет да. Анан ошо жигиттер, ошо туугандар, жо ата, аке, өзүбүз эле эметебиз, кичине бир даярдык болуш керек деп, анан где-то бир жаз камалга чейин, бул күзүндө, кышында болгон экен да, жаз камалга чейин анан атты таптап, курал жаракты даярдап, эмне кылабыз, кантебиз, айласын кантип табабыз деп, жанагындай даярдык көрөт. Ошол жанагы келип айтканда, ошо ким Чыңгыш атабыз айтыптыр да, тиги Кенесарынын убагы келет, ығы келет деп, ығы келет. Казыр мага Шоорукту өлтүрүп келгиле депти. Шооруктун канын досуна чыккынчылык кылгандан кийин тиги башын алып келгиле дейт. Анан ошондон жанагынтип туугандар баягы Бөлөкбайдын бөрүлөрү жанагындай даярдык көрөт. Даярдык көрүп анан баягы жаз камал, күн жылыганда акырын жанагындай ишин эметишет. Урматтуу замандаштар, мына Айтбек Абылаевич айтып кетти. Бул бардык жерде эле ушинтип айтылат. Чыңгыш атанын баягы өзүнүн улуулугу менен акылдуулугун айтып атат. Мен силерди күчтөбөйм. Кимиңер Жаңгара Баатырдыкка жаныңар ачса, өлүмгө башыңар байлаганыңар эле баргыла дейт. Мен сен бар деп айтпайм дейт. Ошондо баягы жан ачкан кыргыз жигиттер анан өз ыктыярыбыз менен барабыз. Бизде эч ким баягы күчтөп аткан жок деп чыккан ошондон. Жанагы Чыңгыштын айтканы бирөөнүн балына калбайын.
Жаман қара десеңер, ішіңер емес, ошолар чыққыла барғыла дейді. Ана ошондо жана даярданған жигиттердин саны 80дей деп айтылат қой, 80. Эми айтсаңыз, бул эми биз элге кызык да, ар кайсы ар кандай айтат. Биз оны бир толуктап бир жыйынтыкка келем да, барышты. Кантип шоорукты өлтүрүп кетишти. Бул бардык жерде айтылат, бул жана 80 жигит, тандалма жигит барып баягы соодагердин кийимин кийип алып барышат дагы, найзаларын орап алып, сүйрөтүп алып, анан шоорук көчүп конуп аткан жер экен дейт. Анан коңшунун ар жагында 700 жылкысы жайылып жүргөн экен. Анан өтүп баратканда айтат, ой бул кимдер десе, ой соодагерлер десе, бирок алар деле шекшийт булар. Анан бирок шоорук көп эте бара албай койгон экен. Анан жылкысын тийип жөнөгөндө эле шоорук кой торусун минип артынан чабат. Ал мындай бир жаңыз аяк чубама жол экен, бир жактан жанагы жолу самак жигиттер менен күтүп турган экен. Чыга бергенде эле бу мережеден чыга бергенде самак ыргыта сайган дейт. Самак ыргыта сайганда эми ар кандай вариант айтылат. Беркинде Майназар сайт түшкөндө жерде жатканды дагы бирөө эмесет ошондо жанагы жомак сөз калган да. Бармы байпагын чечпеси Майназар батырагантып сайды экен дейт. Сайганда өтүп барып туруп каршы жерге өтүп кеткен экен. Өтүгүн чечпеси Майназар өткөрө кантип сайды экен деген бар. А экинчи түрүндө бар Батыр Сейит Жоламан кийсе жоonu шылаган, Эржан Төрөөр шоорук найзасынан сулаган деген. Биякта жанагы Батыр Сейит Жоламандын бирөө сайган болуп атпайбы. Ошондо эки башкача вариант айтылат. Ошентип шоорук кайтыш болгон экен, эме болгонунан ал 700 жылкысына деп келген, бирок башка айылына тийген эмес, булар чапкан эмес, алар дагы кубалаган эмес. Анан бул жерден бир айта кете турган нерсе, казак туугандарынын бүт бардык тарыхында, документтеринде азыркы тарыхчылар, чала тарыхчы, чын тарыхчылар айтып атат. Кенесары менен кыргыздар тынчтык келишимин түзгөндөн кийин кыргыздар тынчтык келишимди үзүп, шоорукты өлтүрүп салып, анан Кенесары кайра кол салды деп. А чындыгында кыргыздар жөн эле барып кол салган эмес, кун кууп барып салган. Шооруктун кунун кууп, ошону кээ бир биздин кыргыздар деле казак туугандардын айткандарын туура ушинткен деп кайталап жүрүшөт. Ошону билип коюш керек да, кун кууп барышкан. Кыргыздар бул жерден эч кандай эме болгон эмес. Өзүлөрүнүн айткандары бар, эми бул легенда чынын ким билет. Жаман каранын дөбөсү деген бар жерде. Ал жерде жыландын уюгу бар азыр. Ош жерде төбөдө жаткан экен, жатса билектей кара чаар жылан келаткан экен дейт, оролуп туруп. Бошылдап. Анан оозун чоң ачып жаткан экен. Оозуна кире берерде жара чайнап таштаган дейт, башын түкүрүп салган дейт. Анан дагы биринде кара курт чагып алган дейт. Кара курт чагып алганда эми элден дарыгерден уккан экен да. Эгерде ошо кара курттун өзүн жеп туруп, анан кийин ошондой жатсаң айыгасың деп, анан кара курттун өзүнүн уусун ичип жеп туруп, анан ошо дөңдү уктаган экен. Уктаганда ойгонсо чымын чиркей тоо болуп калган экен дейт, додо болуп. Анан уусун соруп алса керек да, анан өкшөй салып калыптырмын деп анан эме турган деген кеп бар да ошондой. Эми ар бир сүймөнчүктүү батырларга түбөлүк жомоктор калган, ырлар калган, легендалар калган. Ошо түбөлүк унутпаш үчүн мурда жазуу жок да ошондой оозеки эмелер калган да. Жакшы. Биз баягы эрети менен кетеличи. Мисалы үчүн казак эли менен кыргыз эли бул согушка баягы жүрүшкө, күн-түн ат менен жүргөн адамдар, тың адамдар болгон, баягы согушка, баягы машыккан адамдар болгон. Биз аны казак деле баягы эме кылып аткан жерим жок. Казак кыргыз бир тууган деп айтып атпайбызбы? Бул казактар дагы жанагы чалма-чамыл өзбектер болуп өтүп кетели, анан аркы өрдөгү жылкыны чабабыз дегенде казактар айтып атпайбы? Ой, булар сарттар го, баягы соодагерлер го деп атпайбы? Анан баягы чаап өткөндө бу ким я деп атпайбы? Сиз айтсаңыз, казактар кантип билди бул кыргыздар экен? Алыңыз. Муну жанагы келип алганда жылкы тийди, анан өзүнчө акырын басып келаткандан кийин өзү баягы баштарына дагы мындай селде чалынып алган экен дейт. Андан кийин мунун билгендегиси тигил айтыптыр, ой, тетигилер келаткандар кожо соодагер эмес, булар кыргыздар болуш керек. Эмне дегенде үзөңгүлөрүн кыска теминип алыптыр дейт. Ошентип айткан жери бар да. Үзөңгүлөрүн кыска теминген экен, булар кыргыздар негизи жого кеткенде, ат чапканда, жого киргенде булар үзөңгүлөрүн кыска теминет деп ошентип айткан жери бар экен. Ошентип айтышат. Жакшы. Эми бул жерде баягы көрүп билгендей айтат да. Баягы кой торусун жанына коюп,
Койтору дейт бол менимче ошо атынчы күлүгү. Бул шоруктун койтору деген күлүк аты болгон. Анан жанагы жылкы тийгендегинде менин жылкыма тийди деп шорук жалгыз кеткен. Биринчиде чыкканда шорук жалгыз кеткен ошондон болуп атат да. Балким баягы казактар жагылып чогуу чыкканда ким билет аман калма. Койторуга жетпейт да тигил натта казактардын. Ошон үчүн койтору жалгыз эле атканын билип, баягы эмеден ашырып жиберип, баягы самак күтүп турганда максаты муну өлтүрүү болгон да. Анан жанагынтип келип анан качырып келип саяганда бул жалгыз болуп калды да. Сайып кетип анан жана башын кесип кетип атпайбы. Кийин булар качып барып дөңгө турса, казактар токтоп калды. Эмне деп ойлойсуң, эмне үчүн токтоп калды казактар? Анткени бул шорук баягы алдап келип атабызды, Жамангара атабызды өлтүрүп, бул шоруктун гана күнөөсү деп булар кыргыздар шорук эме Жамангаранын өчүн алганы келди шоруктан деп ошон үчүн токтоп калышкан да. Илгери баягы баатырлык заманда бул баягы күнөөсү бар болсо ошо күнөөсүн тартыш керек деген мындай өзүнчө бир эмелер закондор болгон ошо баатырлык заманда. Анан ошого карап бу элибизди чапкан жок кыргыздар. Шорук негизгиси ошол. Негизгиси ошо шорук үчүн келген экен деп аркасынан кубалабай шоруктун өлүк денесин алып кайра кетишкен. Мына мен үчүн айтып келип атат, урматтуу замандаштар. Казак кыргызды кыз алышып, кыз беришип, чабышып өлүп эле турган, бирок бир казактардын аксакалдары, биздин аксакал чогуу эле чеччү. Бул чоң согуш болгон эмес да, булар ошонун эле бири да, мен ойлойм. Анткени казактар келгенде туруп калып, сөөктү кайра алып кетип калышты. Мунун бирден бир себеби казак да кыргыз да түшүндү. Биз сени чапканы келген жокпуз, элиңди кырганып келген жокпуз. Шорук досун алдап өлтүрүп кетти. Биз ошону өчүн алдык деди. Муну казактар да түшүнүп, кыргыздар түшүнүп, эки эли кырылган жок. Элде күнөө жок да. Элде күнөө жок да. Ошон үчүн жанагынтип калып калган ошондон да. Мына ошондо казак кыргыздын акылдуусу ушундай болуп атат да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн жанагы шоруктун өчүн алып келген ошол. Жамангаранды ошентип сөгүтө албай калды. Бирок азыркыга чейин Жамангаранын урпактары жок деп жүрдүк эле мына өзүңүздөр отурасыздар. Ушуга чейин өзүңөрдүн атаңарды эскерип, Куран окутуп жүрөсүздөр. Быйыл Жамангарага 200 жыл деп белгилеп атасыздар. Кандай демилге көтөрүп, эмне максат кылган атасыңар? Ошол жөнүндө айтпай калбайсыз, бир ооз айтып койбойсузбу? Албетте бул жөнүндө айтып кетиш керек. Биз урпактары жылда эле эскерип Куран окутабыз. 190 жылдыгында дагы чоң Куран окутуп, чүй боорун баарын элдин баарын чакырып Куран окутуп батасын алганбыз. Мына быйыл дагы Кудай буйрса анча мынча даярдык көрүп атабыз, өзүбүздүн колубуздан келишинче. Бирок мына жакында эле биз мына Чүй областынын президентинин ыйгарым укугун өкүлү Жумагазиев Канат Сагынович менен жолуктук, губернатор менен жолугуп, ушу өзүбүздүн оюбузду айттык. Ушундай бир эме болуп атат, 200-лык бир маареке болуп атат чоң атабыздын десек жакшы кабыл алды, жакшы түшүнүктүү неме экен, колдоду. Давайте эметкиле биз жардам беребиз деди. Андан мурун районный акимге кирип, ал жигит дагы жаңы эле келиптир бизге. Ал дагы жакшы түшүнүп, жакшы неметип, мына мурдагы күнү эле өзүнүн бир кызматчысын жибериптир. Ошо жана ак дөбөсүнүн тегерегин көрүп, эметип кетиптир да, сураштырып тияк биягын. Ошондой бир эмелерди даярчылыкты көрүп атабыз. Анан кийин азырынча мына жакында эле бир китеп чыгардык. Анда Жамангара Баатыр деген китеп. Бул эми баягы сборник катары да мында. Андан мурунураак бир Эркин тоо гезитине моундай бир чоң макала чыгардык ошо Жамангара атабыз жөнүндө. Анан дагы бир мындай тасма, кичинекей ролик катары тасма тарттык. Бирок ал бүтө элек. Анда кичине анча-мынча иштери калыптыр. Ошондой немелерди көрүп атабыз. Мына андай буклет чыгарып, кыскача буклет чыгарып,
жолуккан жерден туугандарды кыдырып, Чүйборун мынау тиги Ысык Атага чейин баарын кыдырып, эл менен жолугуп, ошо кылып аткан ишибизди айтып атабыз, демилгебизди. Анан дагы бир ошол эле губернатор менен сүйлөшүп, ошо Алматы көчөсү барбы, Алматинский деген көчөнүн атын ошо Жаманкара атабыздын атына койсок деген ой бар да. Жергиликтүү өкүлдөр макулдеди, колдойбуз деди. Анан ошо Ленинскийде бир дворец молодежи деп коет, дворец молодежи. Ошону дагы ошо атабыздын атына коюп, астына бир памятник мындай эстелик коелу деп атабыз. Көчөнүн атындагы жана Дом культуранын астында ошо атында берип, жанагындай эме памятник коелу деп, азыр ошону тарыхчылар менен чогулуп конференция өткөргөн атасыңар? Албетте, аны мына жакында буюрса мына майга жетпей, тиги биздин дагы бир ошо демилгелүү топтун бир мүчөсү, өзү дагы мындай ученый, ошол сүйлөшүп атат. Тарыхчылар менен чогулуп, жанагындай бир научно-практический конференция өткөрүп, ошо атабыздын жанагындай патриоттук жагын, элин, жерин сүйгөн жагын, ошонун баарын мындай айтып, жалаң эле Жаманкара атабыз ошо доордо болгон чоң немелерди дагы бир белгилеп кетели деген бир оюбуз бар. Аны баары мына буюрса пландаштырылганбыз, планыбызды биз бергенбиз. Министерство культура мына бүгүн эртең жооп бермек. Биз былтыр эле баштаганбыз бул ишти. Былтыр эле тиги Минкультурага кат таштап, алар тиги правительствого, өкмөткө жиберип, алар мына бүгүн эртең жооп бермек. Кудай буюрса ошондой бир аракет кылып атабыз. Буюрса мына жылдын аягында бир неме кылышыбыз мүмкүн. Жакшы. Мына биз айтып атабыз, Жаманкарада тукум жок деп жүрдүлөр. Мына өзүңөр отурасыңар. Жаманкаранын канча баласы болгон? Алар кайда жашашат азыр? Жаманкаранын байбичесинен Тыта деген бала болгон. Анын 4 баласы болгон. 4. Отунчу Досмат деген балар? Отунчу Досмат, Бешен, Досмат, Чымын, Чымын, Чиркей деген балдар болгон да. Ошолордон тарагандагы балдар бар да. Анын баарын айтканда көп болуп кетет. Анан экинчи аялынан дагы Танабай деген болгон. Андан Молдостан, Болот дегендер болгон. Булар кайсы айылда турат? Алар баары биздин айылда турат. Биздин айылыбызда. Ынтымак карап, Куран окуп турасыздар, жыл сайын айтып атпайсызбы? Албетте, ынтымактуу жашап, Куран окуп турабыз ата бабабызга, жалпы Жаманкара атабызга. Урматтуу замандаштар, мына көрдүңүздөр. Тарых такталат деп кете мен ушул берүүгө чыгарып коем. Анткени ушинтип таарынч болот. Биз өзүбүздүн урпактары турса, бизди түрүлөй өлтүргөндөй болуп жок деп атпайбы депчи. Чындыгында акырында мына тактап атабыз. Мына урпактар турат. Мен бу айтпай алайчы жакшы билем. Жаманкара урпагы десе мен таң калышым. Тукум жок да деп мына отурат өздөрү. Айым эле Жаманкара баатырды эстеп жүргөнүбүз абдан жакшы. Бул биз азыр керек болсок мамлекеттик деңгээлде иштешибиз керек. Бул баатырдын эмгеги абдан чоң киши. Мунун сөөгү табылбай калып атпайбы? Ошол Арманда, Кыргызда да баягы баатырды Кенесарыга да колго түшкөндө айткан баатырдай көмөлү, барктап көмөлү Жаманкаранын сөөгүн айтып кой десе, Кенесары айтпай койгон. Эми өткөн окуяны эмне кыласың деген бир сөзү бар да. Эми ушуга чейин издеп жүрөсүңөр, ылайым эле ишиңер ийгиликтүү болуп, Жаманкара баатырдын арбагы колдосун, ишиңерде ийгилик болуп, дайыма эл көзүндө бир жакшынакай иш кылган адамдардан болуп жүрө бериңиздер. Урпактары ушинтип өсүп өнө берсин Жаманкаранын баатырын. Баягы өз жеринде жатпаса дагы урпактары эстеп турса, өзү да ыраазы болор деген ойду айтып атам да, мен кыргызча айтканда. Ушинтип келип, Жаманкара баатыр жөнүндө айтканыңар мен ойлойм бул абдан жакшы болду. Мына жакында ушул Жаманкара баатырдын эмгегин баалап, менимче Чүй областынын администрациясында ушуларды сурап атат. Баатырлар депчи, мен ойлоп атам, ушу Жаманкара баатырды беребиз. Ушул музейде илинип турса, эл эстейт деген сөз да. Рахмат силерге. Ишиңер ийгилик болсун.
уланып өсө бериңиздер. Урматтуу замандар, ушу менен Санжара программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.